Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. ТЭЦтеги ири коррупцияга байланыштуу кылмыш ишинде чиновниктер биринин артынан бири камалууда. Кийинки кезек кимде? Венеция комиссиясынын мүчөлөрү белгилүү себептер менен жыйынга катышпай калган Өмүрбек Текебаевдин ишин саясий буйрутма деп эсептешет. Кыргызстандыктар 5-6 миң долларга жаңы конуштардан 5 сотых жер таппай жүрсө, Бишкек мэриясы шаардын эң кымбат жерлериндеги гектарлаган жерлерди 5 миң долларга кантип берип жиберди. Быйылкы кышта Бишкек ТЭЦинде авария болуп, кийин коррупциялык белгилери ачыкка чыга баштаган. Кылмыш иши козголуп, бир нече чиновниктер камакка алынды. Ошол эле ТЭЦтеги коррупциялык иштеги тергөө иштеринин натыйжасында бүгүн 18 апрелде Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев камакка алынды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эсиңиздерде болсо 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда өндүрүштүк кырсык болуп, шаардагы үйлөр 7 күн жылуулуксуз калган. Натыйжада 1 жыл мурун Кытайдан алган 386 миллион доллар насыяга жаңыланган Бишкек ТЭЦке карата сын пикирлер күчөгөн. Коңшу Казакстандын Жамбыл облусунда кыргыз ишкери уурдалды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Окуя 17 апрель күнү Алматы-Тараз жолунда болгон. Анда кыргыз ишкерин бир канча адам жолдон токтотушкан. Андан соң өздөрүн полиция кызматкери катары тааныштырып, ишкерди уурдап кетишкен. Бул боюнча Жамбыл облусунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам аракетинин натыйжасында ишкер куткарылган. Ал куткарылган убакта эч кандай жаракат албагандыгы аныкталган. Учурда бул окуяга шектүү катары Алматы шаарынын 3 тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Венеция комиссиясы абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ден соолугуна гана кызыкпастан, анын ишин анык саясий мүнөзгө ээ жана буйрутма деп билдиришти. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтакунова билдирди. Анын айтымында бүгүн Венеция комиссиясынын жыйыны болгон. Бир канча убакыт мурун Өмүрбек Текебаев жыйынга чакыруу алып, белгилүү себептер менен катыша албай калган. Комиссия биз Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жана андан башка дагы эл аралык укук коргоо уюмдарына тийиштүү документтерди жөнөткөнүбүздү билишет. Анын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевди юрист, мыйзам чыгаруучу катары гана эмес, Кыргызстандагы алдыңкы саясатчы, укук жана адам эркиндиктери боюнча көптөгөн мыйзамдарды иштеп чыккан адам катары эч жактан бери эле угуп жүрүшкөнүн билдиришти, деди Токтакунова. Парламенттеги оппозициялык республика ата журт Өнүгүү прогресс атамекен фракциялары өкмөт башчы Сапар Исаковдун отчетун өткөн аптада карамак. Бирок премьер-министр жыйынга келбей койгондуктан депутаттар отчетун угуудан баш тартышкан. Андан соң оппозициялык фракциялар биргелешип өкмөт башчынын отчетун бир күн кечке угушту. Жыйынга келип баяндама жасаган өкмөт башчы өлкөдөгү экономикалык өсүш кыйла алдыга жылып жатканын белгиледи. Премьер-министрдин сөзүнө ишенсек, 2017 жылы эмгек акынын орточо көлөмү 6,7%га өсүп, 15,4 миң сомду. Ал эми пенсия 6,5%га өсүп, 4501 сомду түздү. Тышкы соода жүргүзүү 12,5%га өсүптүр. Тышкы карыз 2017 жылдын акырына ички дүм продукцияга карата 53,9%ды түзүп, белгиленген чектен ашкан жок. Ички дүм продукция 60%дан көп эмес деп айтсак болот. Мунун менен бирге финансы секторундагы көрүлгөн чаралар кредиттер боюнча пайыздык ставкалардын азайышына алып келди. Улуттук валютадагы кредиттер боюнча орто ставка 19,8%ды түзүп, 2016 жылга салыштырганда 4,7%га азайды. Анткени менен эл өкүлдөрү өкмөттүн ишиндеги кемчиликтерди биринен сала экинчисин чубап айта баштады. Депутат Исак Масалиев өкмөт өнүктүк деп канчалык төш какканы менен кызматкерлердин аялуу катмарына айланган мугалимдер жана врачтар итке минип калганын айтып кейди. Мына сиздер өкмөттүн отчетуну берип атасыңар. Орточо айлыгыбыз бүгүнкү күндө бизде 15 миң тегерегинде, туурабы?
Mugallimderdiki kança? Mugallimderdiki 13.800 ortaça aylыгы. Ortaça alganda. Bul sizdin aylığınızdı? Kadam jaydagı rядовой мектепте mugallim algan aylığın barını koşup durup teң bölgöndө средний айлык болот, туурабы? Министерство образования бар, бөлүм башталатын баарына кошкондо, тең бөлгөндө жөнөкөй мугалимдин биринчи баштап жаткан мугалимдин айлыгы канча? Жөнөкөй мугалимдин айлык акысы бул от учебной нагрузки зависит. Ну, среднемесячная где-то тоже бир 18.000. Канча? 13.000. 13.800. Врачтыкычы? Баштапкы айлык 5000, бирок ортоломо айлык 12.800. 5000. Баштапкы Анда мугалимдер жыргап атат 18 000 алып. 8 000. Эми ошол айлыкка жашаса болобу? Урматтуу министрлер, Бишкек шаарында. Болбойт да. Ал жанагы прожиточный минимумдан төмөн болуп турат да. Жыйындын өзөгүн кумтөр маселесине байланышкан суроолор түздү. Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов кумтөргө байланыштуу өкмөттүн акыркы чечимдери мекенге жасалган кыянаттык деп сыпаттады. Кумтөр боюнча Сапар Жумакадырович 7 миллиард сом биз соттун чечимин утуп экология боюнча өндүрүшүбүз керек эле. Андан сиздин өкмөт баш тартты. Бул кыянаттык да. Муну силер андай дейсиңер, мундай дейсиңер, биз башка бир жакшы ийгиликтүү бир проекттен алдык дейсиңер. Бирок 6 сиздин өкмөттүн убагында 6% биздин Центерадагы үлүшүбүз азайды. Муну силер эч кандай тана албайсыңар. Ал боюнча добуш берген Центеранын биздин мүчөлөрүнө чара көрүлгөн жок. Демек ал силердин бир макулдук менен болгон. Анан кумтөр боюнча 7 миллиард сом соттун чечими турса биз андан баш тарттык. Премьер-министр Сапар Исаков күнөөнүн баарын мурдагы өкмөт башчыларына койду. Анын айтымында кумтөргө байланыштуу кыянаттык иштер 2009-жылы болгон. Баарыңыздар белгилүү болгондой, бүгүнкү ошо кумтор менен түзүлүп аткан мамиле 2009-жылда кол коюлган келишимдин негизинде түзүлүп атат. Ал келишимден Центера компаниясы эч качан баш тартпайт. Биз канча жолу сүйлөштүк, булар баш тартпайбыз 2009-жылдан келишимден деп атат. Ал келишимдин негизинде Алманбет Насырканович, биз кыргыз мамлекети Центерага кумтор боюнча бир дагы сотко бере албайбыз. Бизде укугубуз жок экен. Ошол келишимдин негизинде укугубуз жок ошол сотко бергенге. Бул бир эң негизги айтып коеюн. Тем не менее, биз ошо күчүбүздүн баарын жумшап, буларды ынандырдык. Айттык, ошол 2009-дун ичиндеги экологиялык маселелерди оңдоп алалы деп. Ошондо мынакей экологиялык төлөмдөрдү $310,000 $3 миллион көбөйтүп атабыз. Сапар Исаков канчалык актанбасын анын жообуна депутаттар канааттанган жок. Тескерисинче депутат Талант Мамытов өкмөт мүчөлөрүн Центеранын адвокаты болуп алган деп айыптады. Бул фактылар үчүн, кумтөр үчүн мына түрмөдө отурат муну козгогон адамдар. Эгер чечкиңер келсе, ушундай билген, кызыктар болгон, эрки бар адамды алып келип койгула, бир жумада чечет. Алып келип койбойсуңар, кое албайсыңар. Себеп дегенде өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар бар. Алып келе Садыр Жапаровду коюп койгула, эртең чечет. Бир жумада же болбосо 1 ай, 2 ай, 3 айда чечип берет. Тантурдумач, мен анда бул жерде дальше полемикага кирбей эле коеюн. Себеби мен сизге улам айтып атам, улам түшүндүрүп атам, сиз аны түшүнгүңүз келбей атат. Мына сөздүн ачыгы. Сапар Жумакадырович, элдин ишеничине ээ болуш керек да. Сиз кумтөргө адвокат болуп атасыз бул жерде турупчу. Өкмөт өнүктүктеп бир канча цифраларды айткан менен карапайым эл кара курсагы менен сезбей жатканы жыйын жүрүшүндө айтылды. Ал тургай ишкерлерге жетиштүү шарттар түзүлбөй, кыргызстандык бизнесмендердин үзүрүн башка өлкөлөр көрүп жатканы белгиленди. Мен билгенден көп эле биздин кыргыз жарандары виза алыш үчүн Казакстандын гражданствосын алып атат. Казак бордорчу барса ишкерге бере берет экен, экономика пайдаланышты деп. Эмне себептен ушуну чече албай атабыз 2 жыл ашты. Эмне бул себеби? Баягы теракттан кийин бир аз ушундай ужесточение болуп кетти да. Көп кайрылуулар келип атат өкмөткө бул маселе боюнча. Инвесторлордон, башкалардан тилекке каршы азыр мына Кытай тарабы айтып атат. Биз азыр жаңы процедура иштеп чыгып атабыз. Даяр болгондон кийин киргизебиз деп атат да. Ушундай бир ойду айтып атышат. Эми салыштырмалуу айтайын, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга виза берип атпайбы?
мына биздин ишкерлер, кийим кийүүчү, тигүүчү сектор аз жабылып, баардыгы көбү Россияга көчүп кетишти. Казакстанга качып атат, визанын кесепетинен. Өзүлөр түз сырье товар ала албай атат, көчүп кетип атышат. Эми биз айткан жаман көрүп атабыз, бирок чечиш керек да. 2 жыл өттү. Мындан сырткары коррупция менен күрөш жеткиликтүү жүргүзүлбөй, мыйзам бузган чиновниктер жаза албай жатканы сынга алынды. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз азыр. Мыйзам баарына бирдей деп. Мыйзам баарына бирдей болсо, шаардын мэриясы мына Жаманкулов айтып кетти. Жана Южный магистральда 5 жылдык аренда менен миллиондогон доллар чыгым келтирген, мамлекетке келтирген жерлерди мына сатып талкалашты. Улуттук коопсуздук комитет кызматы силер Белистен жасалма документ алып келбедиңер беле? Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор, мэрияда иштеген патриоттор тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер, Бишкек кичинекей, Каракылач азыр 500 000 доллар, миллион долларда уже сатып куйруктарын түйүп атышат. Анткени кийинки сатып алган киши добросовестный покупатель болуп сотко берип чырылдашып жатат мамлекет менен. Мен сатып алам кайдан билем, мэриядан сурагыла деп. Ошолорго мындай чара көрүп пересекать этпейсиңерби? Кыргызстандын инвестициялык потенциалына көлөкө түшүргөн ГЭС куруу боюнча жана акылдуу шаар боюнча өкмөттүн ишке ашпай жаткан долбоорлор эске алынды. Баарыбыз сүйүнгөнбүз, Чехия компаниясы 10 чакан ГЭСти курат экен. Андан тышкары жогорку нарын ГЭС каскадын курат экен. 37 миллион карызыбызды Русгидродан кутултат экен деп баарыбыз сүйүнгөнбүз. Тилекке каршы алдамчы компанияны алып келип, мамлекетти ыңгайсыз абалга калтырдыңыз. Акылдуу шаар боюнча Huawei компаниясын келишим түзгөнсүздөр, 1 ай өтпөй ал келишимди сиздер жокко чыгардыңыздар. Эгерде бул долбоор эрте башталып, иш жүзүндө көрүнгөндө канча адамыбыз каза болбой, канча адамыбыз майып болбой, кырсыкка учурабай, жакшы долбоор болуп, бул ишке ашканда бул баары тең жакшы болмок. Жыйынтыгында 3 оппозициялык фракция өкмөттүн ишин канааттандырарлык эмес деп баалады. Эми өкмөттүн отчетун эл өкүлдөрү жалпы жыйында элегинен өткөрүшөт. Эгерде министрлердин иши жалпы жыйында дагы жактырылбай калса, өкмөт башчыны алмаштыруу маселеси коюлушу мүмкүн. Астанада, Ак Ордодо же Россияда Кремлдин так маңдайына алар менен тең бийик менчик имарат курулат деп ойлойсузбу? Ал эми Кыргызстанда 7 кабат ак үйдүн маңдайына 7 кабат турак үй курулууда. Бишкек мэриясы муну менен гана таң калтыруусун токтоткон жок. Кыргызстандыктар 5.000–6.000 долларын көтөрүп алып, жаңы конуштардан 5 сотук жер таппай жүрсө, Бишкек мэриясы шаардын эң кымбат жерлериндеги гектарлаган жерлерди 5.000 долларга берип салган. Кийинки сюжетте. Бишкек шаарынын нар жеринде жүрүп келген башаламан курулуштар эми стратегиялык аймактарга да кирип келди. Бишкектин түштүк тарабындагы ак үй курулат деген жерге Ихлас компаниясы үй куруп кирсе, азыркы ак үйдүн тегерегине коопсуздук маселесинен улам бийик кабаттуу имараттар курулбаш керек деген тыюу совет мезгилинен бери бар экендигине карабастан, Чүй, Панфилов көчөлөрүнүн кесилишине Орион компаниясы ак үй менен тең 7 кабаттуу үй куруп жатат. Мурдагы депутат, архитектор Ишенбай Кадырбеков ак үйдүн тегерегине Чүй көчөсүнөн баштап Токтогул көчөсүнө чейин бийик имарат курулбаш керек деген тыюу бар экендигин, бирок учурда ак үйдү тегеректеген 3 имарат курулуп жаткандыгын айтты. Бул Борбордогу центрдагы курулуштун баары тең ошо проект детальный планировканын негизинде болуш керек да. Ал жерде сиз айткандай ак үйдөн өйдө, ак үйдөн жана азыр курулган үйдө бир дагы үй Чуйский проспекттен Токтогулга чейин курулбаш деген эме бар. А Киевский көчөсүндө болсо 7-18 этаждуу үй курулуш керек, ошонда точкаларына берилген. 7 гана. Киевскийдин бул жанагы Правда көчөсүнөн Свердлов көчөсүнө чейин. Мына ушундай детальдык планировка бар. Тилекке каршы бүгүн өкмөт дагы, бийликтер, мэрия дагы мыйзам чегинде турган документти карабай, азыр курулуштардын баарын өткөрүп атканы көп кыйынчылык алып келип атат. Бул курулушка уруксат берген Бишкек шаардык архитектура башкармалыгы ак үйдүн жанына бийик имарат түшпөш керек деген тыюу бар экенин билишет экен. Бирок 7 кабаттуу үйдүн курулушу үчүн бардык документтер, уруксат кагаздар алынгандыгын айтат. Ал гана эмес, президентти терезеден карай алчу ак үйдүн так маңдайындагы курулушка
Улуттук коопсуздук комитети дагы макул болгон дейт. Тияка түшкөн арыздын негизинен осо Арион курулуш компаниясынын арызынын негизинде бул жерге архитектуралык пландоо иш кагыздары ушу биздин мекеме аркылуу уруксат кагаздары берилген. Жердин документтери бүт баары бар. Ошол боюнча дагы безопасность боюнча дагы биз жөнөткөнбүз тиешелүү иш кагаздарын. Аяктан дагы ошо тиешелүү макулдашылган тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен. Бул курулуш бүтсө, ак үйдүн 7-кабатында отурган адамды дүрбү мененби же снайпер мененби кароого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошентип ак үйдү курчаган турак жай, кеңсе, кафе, ресторандар түшө баштаса, резиденция жактагы экинчи ак үй түшөт деген жерге Ихлас компаниясы көп кабаттуу үйдүн курулушун баштады. Буга чейинки азыркы сиз буга эч кандай жерлер сатылган жок деген маалыматты берип кеттиңиз да бул жердечи. Жанагы Ысык көл, сизге айтып атам. Ысык көлдөгү гостиницанын тушундагы. Бирок ошол жерге чоң бир стройка түшүп атып, азыркы маалда ошол жер токтолуп турат. Бардыгы көрүп турат, ошол жерде чоң стройка башталганын. Буну кандай түшүндүрүп бересиз? Жерлер боюнча мен жана жооп бердим. Конкреттүү түрдө Ысык көл мейманканасынын бет маңдайы жер боюнча суроо түштү, мен жооп бердим. 22 гектар жер ошол управ делами президентиге таандык. Түшүндүңүз да, биз кайсы жерде ошо резиденция курула турган жер маселесин көтөрүп чыктык да сизгечи. Сиз бул жерде, мен сизге айтып коеюн, бул жер шаардын кор кеңеши эмес, жогорку кеңеш. Ар бир сүйлөгөнүңүз бул жерде жазылып калат. Кийин ушу менен дагы сөзсүз түрдө ошо жерде эгерде сатылбаган жок, ошо ойдон турат дедиңиз да. Бул боюнча жооп бере аласыз кийин. Биздин кор кеңеште да ошентип стенограмма жүрүп турат, ар бир сөзгө жооп бергенге даярбыз. Бишкек мэриясы 2016-2017 жылдары Бишкектин соорусу болгон түштүк магистрал жактагы 84 гектар жерди текейден арзан баага ижарага берип салган. Курулуш компаниялары ал жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү куруп, квадрат метрин $1000 сатып жаткандыгын депутаттар көтөрүп чыкты. Мага түшкөн маалымат боюнча акыркы 2 жылда Бишкек шаардын мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул 1 сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок, арендага болот. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. Бул мамлекеттик ким караш керек бул органда? Ким жооп бериш керек? 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болот да. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз азыр. Мыйзам баарына бирдей деп. Мыйзам баарына бирдей болсо, шаардын мэриясы мына Жаманкулов айтып кетти. Жана Южный магистральда 5 жылдык аренда менен $1,000,000 чыгым келтирген, мамлекетке келтирген жерлерди мына сатып талкалашты. Улуттук коопсуздук комитет кызматы силер Белистен жасалма документ алып келбедиңер беле? Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор, мэрияда иштеген патриоттор тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер, Бишкек кичинекей. Карагылачы азыр $500,000. $1,000,000 да уже сатып куйруктарын түйүп атышат. Анткени кийинки сатып алган киши добросовестный покупатель болуп сотко берип чырылдашып жатат мамлекет менен. Мен сатып алам кайдан билем, мэриядан сурагыла деп. Ошолорго мындай чара көрүп пересекать этпейсиңерби? Кыргызстандын эң кымбат жери бул мэрия, Бишкек. Ошо Бишкектеги жерди мына мен силерге таблицаларды берейин. Кайсы компания, кимге таандык, кимдер учредитель? Бүт баары 17-18 жылдары 5 жылдык мөөнөт менен кап строительство алыптыр. Алар кандай кылат? Жерди салат, үйлөрдү салат, сатып ийет.
Бишкектин түштүк тарабына жаандан кийинки козгарында эле үйлөрдү куруп жаткан Ихлас компаниясын буга чейин айрым маалымат каражаттары Икрам Илмиянов менен экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин уулунуку экендигин жазып чыккан. Бирок экөө тең тиешеси жоктугун билдирип, журналисттерди сотко берерин билдирген. Канткен күндө дагы Бишкектин эң кымбат жерлерин ит-пекер алгандарга жана аны саткандарга, стратегиялык ак үйдүн жанына 7 кабат үй курууга уруксат бергендерге качан чара көрүлөт белгисиз. Бүгін 18 апрелде Жогорку кеңештен Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен жаңыдан мандат алган 2 депутат ант берди. Насыр Мусаев мархум Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келди. Экинчиси Руслан Чойбеков. Казакстанда аткезчиликке байланыштуу айыпталып камалган депутат Дамирбек Асылбек уулунун ордуна келди. Быйыл 15-16 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары 29 киши кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгы бар экендигин тастыктаган маалымат БШКга келип түшүп, 10 апрель күнү мандатынан ажыратылган эле. Баарыбызга маалым болгондой, Караван соода борбору ак кеме мейманканасынын кожоюндары татынакай кылып иштетип, салык төлөп, имаратты оңдоп түзөп, элди жумуш менен камсыз кылып келген. Бирок соттун чечими менен бул объектилер мамлекетке конфискация болду. Эми буларды ким иштетет деген маселе жаралды. Ошондо өкмөт 2017 жылы атайын токтом чыгарып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдына мүлк мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ишкананын негизги милдети конфискация болгон имараттарды иштетип, салык гана төлөбөстөн мамлекетке киреше алып келүү болгон. Азыркы учурда кандай иштетилип жатат? Бул тууралуу алдыдагы сюжетте. Мамлекеттик ишканалардын дээрлик бардыгы дотацияда, айрымдары банкроттун алдында турат. Алыс кетпей атага чыккан Мегакомду алсак, 2010 жылы 600 миллион долларлык компанияны азыр 200 миллион долларга дагы эч ким албай жатат. Мына ушул сыяктуу мамлекет мыкты менеджер эмес экендигин далилдеген фактылар көп. Караван соода борбору ак кеме мейманканасынын кожоюндары татынакай кылып иштетип, салык төлөп, имаратты оңдоп түзөп, элди жумуш менен камсыз кылып келген. Анан эле соттун чечими менен бул объектилер мамлекетке конфискация болду. Эми буларды ким иштетет деген маселе жаралды. Ошондо өкмөт 2017 жылы атайын токтом чыгарып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдында мүлк мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ишкананын негизги милдети конфискация болгон имараттарды иштетип, салык гана төлөбөстөн мамлекетке киреше алып келүү болгон. Ошентип, мүлк мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери Караван соода борбору менен ак кеме мейманканасынын кожоюндарын кууп чыгып иштете баштады. Ишкана Караван соода борборунан айына мамлекетке 5 миллион сом киреше түшүп жатканын маалымдаган. Бирок отчетторун карасак, ал сумманын 30% эле салык иретинде түшүп жатыптыр. Калган 3,5 миллион сом кайра эле ошол ишкананын чыгымдарына кетет экен. Кызыктын баары алар өткөргөн тендерде экен. 2017 жылдын 9-июнунда Караван соода борборундагы эскалатор менен лифттерди оңдоого жана тейлөөгө 500 миң сомго тендер өткөрүлгөн. Албетте, соодагерлер менен кардарларга шарт түзүү үчүн ал керек нерсе. Бирок 10 күн өтпөй 22 июлда кайра эле эскалатор менен травалаторларды тейлөөгө жана тетик сатып алууга 1 миллион 562 миң 860 сомго тендер жарыяланган. Эскерте кетсек, 9 июнда өткөрүлгөн тендерде тейлөөгө акча төлөнгөн. Бирок бул тендер ар түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Кайра 13 күн өткөндөн кийин эле 5 июлда тендер жарыяланып, эскалатор менен травалаторлорго тетик сатып алуу жана тейлөөгө 1 миллион 562 миң 860 сом бөлүнгөн. Эми бул сумма кимге кеткенине көңүл бөлсөк, 3 тендерге тең Евролифт деген бир компания катышкан. Мыйзам жагынан алганда бир компания 2 жолу тендерге катышууга укугу жок экен. Бул жерде 3 жолу катышып жатат. По закону мы их не имеем права ограничивать. Вот. Из-за этого он и участвует во втором. Когда мы объявляем повторный тендер, они там участвуют. Тендерге катышкан экинчи компания БМУ, жоопкерчилиги чектелген коом экен. Эң кызыгы, 2 компания тең бир юридикалык даректе катталган. БМУ жоопкерчилиги чектелген коомдагы, Евролифт жоопкерчилиги чектелген коомдагы Бишкек шаарындагы Кулатов көчөсүнүн номер 1-үйүндө жайгашкан экен. По поводу того, что вы говорите в одном юридическом адресе, я вот этого я не могу вам сказать, так как у нас 2 организации со своим юридическим статусом, которые имеют право участвовать в тендере. Макул, бул юридикалык дареги бир болгону жөн гана дал келүү дейли десек, эң кызыгы андан кийин чыкты. БМУ жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүсү Чочон Хак деген адам экен. Ал эми Евролифттин негиздөөчүсү Чо Максим Чонхагович экен.
Фамилиялардын окшоштугу бул экөө ата-бала окшойт деген ойго түртөт. Балким атасы менен баласынын атаандаш компаниясы бар. Же тендердик комиссия менен сүйлөшүлүп, БМУ компаниясын жөн эле сан үчүн кошуп койгон. Ну, это вы утверждаете, что отец-сын, а мы утверждаем, как юридические лица. Это две разные организации, да. Две разные организации со своим свидетельством, со своим пакетом документов, которые устраивают этот тендер. Бул Мүлк мамлекеттик ишканасы өткөрүлгөн тендерлердин бири эле. Кийинки иликтөөбүз Караван соода борборундагы желдеткичке, Ак Кеме мейманканасына алынган азык-түлүккө жарыяланган тендерлер тууралуу болмокчу. Кече 17 апрель күнү президент Сооронбай Жээнбеков журналист Кабай Карабековго койгон дооматынан баш тартты. Бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековдун Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тарткан чечимин колдоорун билдирип чыкты. Көз каранды эмес медианын ишине кийлигишпөө жана оппозицияга басым жасоону токтотуу азыркы президенттин саясатындагы негизги элементтер экендигине ишеним жаратат деп айтылат. Комитет мурунку президент Алмазбек Атамбаевты азыркы президент Сооронбай Жээнбековдон үлгү алып, өзүнүн Заноза Кейжи сайтына журналисттер Нарын Айыпка, Дина Масловага, Дайыр Орунбековго, укук коргоочу Чолпон Жакуповага, Атамекен фракциясынын адвокаттары Талагүл Токтакунова менен Канатбек Азизге карата доосунан баш тартууга чакырды. Кече 17 апрелде Ак Суу районунун Жолголот айылынын 100гө чукул тургундары жер бөлүп берүү маселесин көтөрүп нааразылык акциясына чыгышты. Алар айыл аймагындагы жеке тараптарга караштуу 108 гектар жерди айыл элине үлүшкө жерди чийип бөлүштүрүп алышкан. Райондук бийлик комиссия түзгөн эле. Бүгүн Ак Суу районунун Жолголот айылынын тургундары басып алган 108 гектар жердин ээси болгон Мамыр акционердик коомунун өкүлдөрү укуктарын коргоо өтүнүшү менен бийликке кайрылышты. Мекеменин айтымында алардын 77 акционери жерди 1995 жылы ошол убактагы урук өндүрүүчү станция жоюлгандан кийин сатып алышкан. Буга чейин жергиликтүү бийлик менен соттошуп, утуп чыгышкандагы кошумчалашты. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.